6 бөлүм. Кудайдын кызматташтары катары силерге эскертебиз. Кудайдын ырайымын кабыл алганыңар пайдасыз болуп калбасын. Себеби ал мындай деген: жакшы убакта мен сени уктум, куткарылуу күнү сага жардам бердим. Мына азыр жакшы убакыт. Мына бүгүн куткарылуу күнү. Кызматыбыз сөзгө калбаш үчүн эч кимге эч нерседе кетерги болбойбуз. Тескерисинче, кыйынчылык келгенде, муктаж болгондо, кысымчылык болгон учурларда, таяк жегенде, түрмөлөргө түшкөндө, куугунтуктар болгондо, эмгектенгенде, уйкусуз түндөрдө, орозо кармаганда, тазалыкты, кемеңгерликти, кең пейилдикти, чыдамдуулукту, жакшылыкты, ыйык рухтун күчүн жана таза сүйүүнү көрсөтүүдө, чындык сөзүн жарыялоодо, Кудайдын күчүн көрсөтүүдө, адилдиктин куралын оң колубузга да, сол колубузга да кармап, бизди сыйлап жатышканда да, кордоп жатышканда да, жамандап жатышканда да, мактап жатышканда да, бардык учурда бардык нерсеге чыдап, өзүбүздү Кудайдын кызматчылары катары көрсөтүп жатабыз. Бизди жалганчы деп эсептешет, бирок биз ишенимдүүбүз. Таанымал болбосок да, бизди таанышат. Бизди өлгөн адамдар катары көрүшөт, бирок биз тирүүбүз. Бизди жазалап жатышат, бирок өлгөн жокпуз. Бизди капа кылып жатышат, бирок биз ар дайым кубанабыз, жардыбыз, бирок биз көптөрдү байытабыз. Эч нерсебиз жок, бирок биз баарына ээбиз. Корунтуктар, силер менен ачык сүйлөштүк, силерге жүрөгүбүздү кенен ачтык. Биз силерди жүрөгүбүзгө батырдык, бирок силер бизди батыра албадыңар. Силерге балдарым катары кайрылып жатам. Биз сыяктуу эле силер да бизге жүрөгүңөрдү кенен ачкыла. Ишенбегендер менен бирге жат моюнтурукка кошулбагыла. Себеби адилдик менен мыйзамсыздыктын ортосунда кандай жалпылык бар? Жарык менен караңгылыктын ортосунда кандай жалпылык бар? Машаяк менен Белиярдын ортосунда кандай макулдашуу бар? Ишенген адам менен ишенбеген адамдын ортосунда кандай жалпылык бар? Кудайдын ибадатканасы менен буркандардын ортосунда кандай байланыш бар? Анткени силер тирүү Кудайдын ибадатканасысыңар. Кудай мындай деген: алардын арасында жайгашып, алардын арасында жүрөм, алардын Кудайы болом, алар менин элим болушат. Ошон үчүн алардын арасынан чыккыла, алардан бөлүнгүлө дейт Теңир. Арам нерселерге жолобогула, ошондо мен силерди кабыл алам. Мен силерге ата болом, силер болсо менин уулдарым, кыздарым болосуңар дейт кудуреттүү Теңир.